Киши өлтүрүү беренеси менен кармалгандар дагы мунапыска кошулуп калган. Мындан улам президент мыйзамга кол койбой артка кайтарган. Жогорку кеңеш мыйзам долбоорун кайрадан карап чыгып, айтылган берене алынып салынууда. Эми президентке кайрадан сунушталат. Өлкө башчысы кол койсо, абакта жаткан 1986 адам мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгууга жетишет. Мунапыс жөнүндө мыйзам оорлотуучу жана өзгөчө оорлотуучу жагдайларга киши өлтүргөндүгү үчүн соттолуучуга жана соттолгондорго карата колдонулбайт деп белгиленген. Мыйзамдын автору жана демилгечиси депутат Жусумбек Коргонбай уулу айтымында өзү абакка кирип, мунапыска муктаждарды көрүп чыккан. Мен кече өзүм лично ушу зоналарга барып, кайрылып, жанагы соттолгон кишилер менен дагы сүйлөшүп келдим. Жана жеңил жана анча оор эмес кылмыштарга бир мунапыс жарыялап берсе. Амнистия. Айрыкча аялдарга. Ушул бюджетибизге да эконом болмок. Эми анча-мынча кишилер баягы кылмыш кылса да бир 2 жыл отургандан кийин ал жерде молдо болуп калат экен. Жетет ошол. Ошондорго мунапыс чыгарып, амнистия чыгарып берсе, урматтуу президентибиз айкөлдүк кылып. Ушуну мен депутат катары суранып кетет элем. Мыйзам боюнча оор эмес кылмыш кылганы үчүн айыпталган адамдар мунапыс аркылуу жаза өтөөдөн бошотулат. Алар жашы 55-тен жогорку аялдар жана жашы 60-тан жогорку эркектер. Биринчи жана экинчи топтогу майыптыгы бар адамдар, үй бүлөсүнүн жалгыз багуучусу, 2 же андан ашык жашы жете элек же майыптыгы бар балалуулар, биринчи ирет соттолгондор, жалгыз бой энелер, көп балалуу аялдар, 1 жылга жетпеген жаза мөөнөтү калган аялдар, жашы жете элек өспүрүмдөргө мунапыс берилет. Ар бир мамлекет болгондон кийин ошол мамлекеттердин өзүнүн ушундай эгемендүүлүк күнүндө, улуттук бир майрамда, мисалы мусулман мамлекеттерде бул орозодо ушундай жазадан бошотуу мөөнөтү каралат да. Мисалы Өзбекстанда өткөн жылы ошол орозо айында ушундай мунапыс беришти да. Кудайдын улуу күндөрү деп мунапыс беришти. Кыргызстанда абактан мөөнөтүнөн мурда бошотуунун 2 шарты бар. Мунапыс берүү мыйзам кабыл алуу менен ишке ашат. Бул жеңилдикти алгандар толугу менен же жарым-жартылай жазадан бошотулат. Мында педофилия, терроризм, экстремизм жана тыңчылык сыяктуу оор кылмыштарга мунапыс берилбейт. Ал эми экинчиси ырайым берүү жолу. Аны президент гана кабыл алат. Президенттин алдындагы атайын комиссия текшерип чыгат. Жаза аткаруу кызматынын бүгүнкү маалыматына караганда Кыргызстанда соттолгондордун жалпы саны 7402 адам. Алардын 6495-и абакта отурат. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.